маған мындай предложениемен келіп отпайыр. Сен анда Сыймық Жапыкеевке бир жала жаап бер. Да, кал көргөзмө бер. Сени ушундай штраф менен биз ертең чыгарабыз деп айтып отыр. Мен дароо эле ошол жактан эми кантип мени кыйнаганы, кантип эметкенин анда эле интернеттен көрдүңөр, ал боюнча мен айтпай эле коеюн, эми биз эркекпиз да. Мен макул болбой койдум. Айттым, мен Сыймық Жапыкеевке мен эчтеке бербесем, мен кантип ага жала жабам? Анын мен бетин кантип караймын, мен ал Сыймық Жапыкеевдин бетин кантип караймын? Анын каргышы, балдарынын каргышы, аялынын каргышы, бир туугандарынын каргышы, жакындарын каргышы. Мен андан көрүп, эмне кылсаңар ошол кылгыла, мен тергөө менен кызматташтыкка мен барбайм дедим. Эмне кылсаңар билгиле деп, мен ошол жерден туруп алдым. Дагы бир кызык жагдай, эгерде Аспеков Дашковдон 1 сом алса, Дашков аны текшермек да чалыпчы. Мындай же Улан Жураевди айтмактай чал, мындай билип коелу, элестеткиле $250,000, аны аяктан баарын бир-бирден коюп чыкса, могул залдагы жетпей калышы мүмкүн да. Булар бир дагы жолуп сурап да койгон жок. Жеттиби акча? Кийме мен ушунча акчаны берип туруп, аны мындай билип чалып, билип коюш керек да. Мен ушул жерден Дашковдон сурадым. Дашков, эгерде сен берсең, эмнеге билип эметкен жоксуң десем, унчукпайт, көзүн катат. Анан кийин мен операция болгондо как раз ошол клиникада, Бикартта, Дашков да жатыптыр. Мени көргөн сайын, сынок, ты меня извини, у меня к тебе никаких претензий нету, это все бородатый делает деп айтып отыр. Эми ким делает болсо дагы айттым, убакыт келет, бул иш боюнча Аспеков эртели кечпи акталат. Мен актабасам, тарых мени актайт, Кудай буйруса. Себеби мен бир кыпындай күнөөм жок ушул жерде отурдум да. Операция болду, операциядан кийин, оор операциядан кийин мени үй камагына чыгарыш керек болчу. Чыгарган жок. Эмнеге сиз мени оозумду жаап атасыз? Мен айтып атам, сот бир тараптуу болуп атат. Биздин күбөлөрдү сураган жок. Жапкан жокмун. Мен сизди эскертип атам, күбөлөп атабыз. Эми ошол оозду жапканга эле болуп атат да. Мынакей, судья өзү да чыдабай атат. Сот бир тараптуу болуп атат. Биздин күбөлөрдү сурабай атат. Биз өтүнүч келтирип атабыз. Биздин өтүнүчтөрдү кабыл албайт, канааттандырбайт, башка тараптыкын канааттандырат. Мыйзамга такап айтып атабыз. Мынакей, мен оор операция болдум. Бул операциядан кийин мына моундай мыйзамдарда, моундай өкмөттүн токтомдорунда силер ушул боюнча экспертиза назначать этиш керексиңер деп. Назначать этпей жатат. Прокурор да тиги бу да. Эми менин жашаган жерим анык. Балдарым бар, баары бала чакалуумун. Мен эч жака качпаймын. Себеби мен күнөөлүү эмесмин да, мен кайка качып кетмек элем. Мен өзүмдүн актыгымды наоборот ушул жака келип туруп өзүм далилдеймин. Эгер Кыргызстанда чындык жашаган болсо, мени бүгүн акталып чыгыш керек. Кандайсыз байке өзүңүз? Өзүм жакшы эле, просто ушул акыйкатсыздык болуп атканга күйүп атам да. Ушул бир террорист болсом, же кандайдыр бир билбейм бир. Жок, сот айтпады, кетпей азыр өкүм чыгарам деп. Жок. Сот берди туруп. Мен бул камагага шашпай туруптурмунчу. Ошого мен күйүп атам да. Мен бир чоң коррупционер болсом, же террорист болсом, мен үй камагына чыгарып койсо болмок да, туурабы? 1 жыл мурун элечи. Чыгарып атпайбы?